Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусиянын бийлиги жыл соңуна чейин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүп, бул жаатта көзөмөлдү күчөтөөрүн жарыялады. Мигранттар жыш жашаган жерлерде жапырт рейд өтө турганы маалымдалды. Мунун баары Украинадагы согуштан кийин качкындар, жер которгондор көбөйгөнү менен түшүндүрүлүүдө. Мигранттарга байланыштуу жаңы чектөөлөр тууралуу кабар Орусиянын Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Анда Москва аннексиялап алган Украинанын 4 облусуна аскердик абал киргизүү маселеси жана Орусиянын өзүнүн ичиндеги миграциялык саясат талкууланды. Жыйында президент Владимир Путин өзү ачып, миграциялык абал Орусиянын коопсуздугу жана туруктуулугу үчүн маанилүү экенин билдирди. Ал мунун себебин дүйнөдөгү оор жагдайга байланыштырды. Дүйнөдө кырдаал ыкчам өзгөрүп жатат. Миграциялык чөйрөгө таасир эте турган глобалдык жана аймактык жаңы факторлор пайда болууда. Биз бул өзгөрүүлөргө убагында эффективдүү реакция жасап, жаңы реалдуулукту тыкыр анализдөө менен өз жумушубузду жакшыртуубуз шарт. Мында азыркы мамлекеттик миграция саясатынын концепциясын оңдоого туура келет. Ал болуп жаткан жана боло турган потенциалдуу чакырыктардын баарын эске алып, мыйзамдык базаны жакшыртууга негиз болуп берет, деди Владимир Путин. Өмүр уланат. Баткенде чек арада каза болгон Шарабидин Сүйүн уулунун кызы жарыкка келди. 16 сентябрда Тажикстандын куралдуу агрессиясынан мекенин коргоп жатып, батыры барча курман болгон Шарабидин Сүйүн уулунун кызы жарык дүйнөгө келди. Наристе 18 октябрда төрөлүп, бага маркум атасы коюп кеткен Салиха деген ысым берилди. 25 жаштагы Шарабидин жубайы Минавар менен баш кошконуна 3 жыл болуп, бир уулду болушкан эле. Экинчи наристөлүү болоорун күтүп, Орусиядан келгенине 4 күн болгондо 16 сентябрда душмандын огунан ажал тапкан. Шарабидин Сүйүн уулу Баткен районунун чек арада жайгашкан Паскы арык айылынын жашоочусу болчу. Маркум 16 сентябрда Тажикстандын куралдуу кол салуусунда үй бүлөсүн коопсуз жайга эвакуация кылып, өзү айылын коргоо үчүн артка кайтып барып, душман аткан снаряддын огунан каза тапкан.